Аруу таңда дасторкон ажары рубрикасы. Бүгүн биз сиздерге таң эрте бат даярдалуучу тамак жасап бермекчибиз. Ал үчүн бизге Изюм ресторанынын ашпозчусу Вилдарбек Бакытбек уулу жардам бермекчи. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмантаңыз менен, маанаңыз кандай? Жакшы, бирге болсун. Бүгүн биз кандай таам даярдайбыз жана анын курамына кандай азыктар керектелет? Бүгүнкү биздин жасалуучу тамагыбыз таң эрте тез жана сиңимдүү болгон чыкталган сэндвич жасайбыз. Ал үчүн кетүүчү азыктар бул тостер наны, болгар калемпири, помидор, жашыл көк пияз, жумуртка жана колбаса. Буну биринчи жасалыш үчүн биз нанды алабыз. Айдана мага жардам берип туруңуз сиз кичине. Нанды алабыз дагы, бу шыкталган үчүн бунун ортосун шыктайбыз. Биринчиден нандын ортосун кесип алабыз. Нандын ортосун мындай тешикче кылып тешип алабыз. Биринчи наныбыз даяр болду. Экинчи колбасаны алабыз. Буну ичке майда 4 буштук турайбыз колбасаны. Колбасадан кийин болгар калемпирин турайбыз. Болгар калемпиринен кийин помидорду турайбыз. Бу шыкталган сэндвичке жашылчаны көптөн кошкон себебибиз биринчиден бул пайдалуу болот адамга, жана экинчиден оңой сиңирилет. Помидордон кийин көк пияз. Бардыгын туурап бүткөн соң буну аралаштырабыз жана жумурткага кошобуз. Жумурткага кошкон соң текше аралаштырып, демек мына биздин шыкталган сэндвичибиздин ичиндеги фаршы даяр болду десек болот. Нанды алабыз. Жана башта көрсөткөдө нандын ортосун алып алганбыз. Ошо алынган нандын ортосуна биздин фаршты шыктайбыз. Шыкталган нанды ысытылган сковородкага эки бетинен куурабыз. Мына ошентип биздин шыкталган сэндвич тамагыбыз даяр болду. Муну берүүгө даярдайлык. Берип жаткан маалда буга жашылча жалбыракчасы керек. Бирден жалбырак ортосуна. Сэндвичибиз кургак болуп калбаштыгы үчүн жанына кетчуп коюп беребиз. Мына ошентип биздин шыкталган сэндвич тамагыбыз даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун. Эгерде сиз сабакка же жумушка шашып бара жаткан болсоңуз, анда биз сизге дал ушул тамактын түрүн сунуштайбыз. Бул тамакты биз 10 мүнөттө ичинде даярдап алдык. Тамагыңыздар таттуу болсун.